негизи кыйын болду. Неге дегенде ошол бутуман 3-чү жолду жаракат алдым. Жаракат убагында көп ойлор келди да. Спортто чыштасамбы же чыштабасамбы деген. Бирок жанымдагы досторум, ата-энем, инилерим, көрөрмандарым колдоп, сен ушу ийгиликке жетесиң деп дем күч берди. Ошонун артынан мен азыр ушул эмеде сборго кошулуп турам. 2 жылдан бери биринчи окуу жыйынына келип атам. Башкаларга билишкен жокмун, бирок кыйын болуп атат. Бирок мындан ары кыйынчылыктын артынан жеңилдик келет деп ишенем. Алибек Усманов баарыбызга эле белгилүү, анын результаты өтө тажрыйбалуу, дүйнөлүк чемпионаттан 3-чү болгон жигитибиз. Абдан маанилүү. Эң биринчи курама команданын жигиттерибизге, тренерский штабка күчтүү спортчулардын келүүсү дополнительный бир стимул. Командадагы лидер балдардын бири болчу. Алдыда жүргөн. Командага кайтып, сборлорго кайтып келиши жаш балдар үчүн, кийинки поколение үчүн аябай чоң мотивация болот. Анткени ал өтө тажрыйбалуу, ошондой эле көргөзгүчтөрү дагы чоң мелдештерде көргөзгүчтөрү жакшы балеттердин бири. Андыктан ал менен бир ковёрду бөлүшүп, чогуу тренировка алган балдар көбүрөөк тажрыйба алат. Андыктан биз үчүн аябай жакшы жаңылык болду. Ошол травмасы эле жүзөтпөсө, мен ойлойм, жүзүп болот. Эми Алибек мындан кийин буюрса, жаракат албай, чоң мелдештерде жакшы ийгилик көрсөтөт деп ишенебиз. Алда койгон максатыма жетип, ушу көрөрман өзүмдү колдоп жүргөн адамдарга, көрөрмандарга жакшы бир өзүм ушу жеңиш менен рахматымды айткым келет.